Спорт бул тынчтыктын тиреги, ал сөз түрдө адам баласынын ден соолугунун булагы. Ага ылайык Ошмунун факультеттер, колледждер, лицей жана гимназиялар аралык профессордук окутуучулук курамынын структура жетекчилеринин 31-чи спартакиадасы башталды. Уюштурууда биз толук даяр, мүмкүн болушунча адилеттүү өткөргөнгө аракет кылып беребиз. Спартакиада 1 декабрдан 23 декабрга чейин эс алуу күндөрү Ошмунун спорттук аянтчаларында өтөт. Ошмунун кызматкерлер арасындагы спартакиаданын катышуучулары футбол, волейбол, баскетбол, тогуз коргоол, стол тенниси, шахмат жана ордо боюну боюнча күч сынашат. Бүгүн мына Ошмо мамлекеттик университетинде президенттин жарлыгына ылайык Ошмонун ректорунун буйругунда 2023 жыл сергек жашоо жана ден соолук жылы деп жарыяланган. Спартакиадада ушу жалпы катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Уюштуруу тобу бүгүнкү күндө толук кандуу даяр Кудай кааласа. Мелдешке окуу жайдын кызматкерлеринен турган 18 категорияда 27 команда катышууда. Ар бир категорияда 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган командаларга акчалай сыйлыктар, мыкты оюнчуларга медалдар, ардак грамоталар тапшырылат. Ал үчүн окуу жайдын кесиптик бирлик комитети тарабынан 100 000 сом байге фонду каралган. Спартакиада спорттун 7 түрүнөн 18 категорияда өтөт. Бул жаш курактары боюнча дагы 40 жашка чейин, 40 жаштан жогорку категория деп аялдар, эркектер арасында ошо ага эжекелер өстү. Майрамдык маанайда жакшы атаандаштыкта өтөт деп ишенебиз. Университет чоң, биз чоң атаандаштыкты, чоң спорттук конкуренцияны күтөбүз. Спартакиада билим берүү тармагында дене тарбияны жана спортту өнүктүрүү, спортту жана сергек жашоону даңазалоо жана жайылтуу, ошондой эле Спартакиадага катышкан мыкты командаларды аныктоо максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошмун жаңылыктары.